Мен Қытайда болып келдім. Қытайда мемлекеттік қызметкерлер бір 50 жаш тегерегінде дайындалады, чоң қызматтарға, жетекші қызматтарға. Аны көріп, мұны көріп, этика, протоколды үйреніп. Мен бір аспандан түсе қалған кіші айтсам мейлі, бірақ өкмөттөгү экинчи, үчүнчү адамдын айтып атканы бул биринчи эмес да, биринчи жолу ушундай нерселерди кылып атат. Бул кимге жарашат? Бир блогерге жараша турган иш, бир коомдук активистке жараша турган иш. Бирок мамлекеттик кызматкер деген өзүнүн эрежелери бар да, чек-ченемдери бар да. Эгерде бир конституциядагы, мыйзамдагы нерселерди айтса, мен унчукпайт элем. Экөөбүздүн адамдык мамилебиз жакшы, бир курактабыз. Бирок конституцияны окуп аптыр да. Элдин атынан сүйлөгөнгө акыңар жок. Бул оюндагы, эс тутумундагы философиясын гана айтып койду да. Ал айтат го, оставь свои мысли при себе деп коет. Ичинде калтырсын, билбегенден кийин. Айтат го, билбедим, сүйлөбө деп коет. Конституцияны окуп аптыр да. Мыйзамды окуп аптыр, кимдин полномочиясы кандай, аны окуп аптыр. Жөн эле өзүнүн каалаган сөзү сүйлөп коюп атат. Жөнөкөй адам болсо мейли, блогер болсо мейли, сөз эркиндиги дейбиз. Бияка чыккан бир митингге чыккан анча мынча эжекелерибиз болсо мейли, бирок мамлекеттик бакыйган кызматкерлерди мындай одоно ката кетириши бул өтө чоң алешендик деп эсептейм. Биринчиден эмгек чөгүнүк комитетте болгон өзүмдүн сунуштарымды бердим, ошо менен токтотуп коеюн дегем. Бирок тилекке каршы ал Эдил мырза жыйындан чыгып алып дагы комментарий берди. Бергенде дагы жалпы парламенттин аброюна шек келтирүүчү көптөгөн сөздөрдү айтыптыр. Шашпай кенен кесир бир 20 мүнөткө жакын сүйлөп бериптир. Ага кишинин деңгээлине түшпөй эле коеюн дегем. Бирок тилекке каршы ошол сөзүнүн арасында Жамгырчиев деп жекеге өтүп кеткен үчүн мен сиздин сурооңузга жооп берем да. Биринчиден бул өтө баш мыйзамды одоно бузгандыгы, аны бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Төрагабыз баш болуп, ошону менен бирге кесиптештерим, депутаттарым баардыгы өзүнүн ой пикирин айтты. Ой пикиринде бул Эдил Байсаловдун коомчулукту туура эмес, коомчулукта ой пикир жараткандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошону менен бирге кызмат ордунан алыныш керек деген талап коюлду. Ал боюнча мен ойлойм, төрагабыз сөзсүз түрдө өзүнүн чараларын көрөт. Муну жөн калтырышпайт болуш керек деген ой пикирдемин. Анан менин кабинетим ал киши билет, 305 кабинет, жеке мындай кызматкер катары болобу, этика деген бар да. Кызматтык этика болбосо дагы адамдык мамиле болуш керек. Келип жеке болгон арзымын мага айтып койсо, мен охрана менен жүрбөйм, жан жөкөрлөрүм менен эшигим ар дайым ачык. Каалаган убакта келип туруп, мындай эле айтып койсо болмок да, коомчулукта мындай дуу жаратпайчы. Көчө көтөрүлгөн маселе бул болгон ошол токтомдун аткарылбагандыгын мен көтөрдүм. Бул мыйзам бизде Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жогорку кеңеш бул парламент. Парламент болгондон кийин биз дин окуубуз, мыйзам чыгарабыз, чыгарган мыйзамыбызды сөзсүз түрдө көзөмөлдөйбүз. Көчө көтөргөн мен токтом бул өзүм жеке токтом эмес, бул деген ошол чоң фракциянын токтому. Ошол фракциянын токтому аткарылбагандын кесепетинен бул көтөрүлүп, кайра кошумча сунуштоо гана бергенбиз. Бул жерде жекеге өткөн да эмеспиз. Болгон бул иш жүзүндө гана чечиле турган маселе болчу да. Эми кетиш керекпи, кетиш керек эмеспи? Бул чоң суроо да. Чынын айтыш керек. Бирок кечеүнкү айткан сөздөрү туура эмес. Мына бүгүн биздин жыйын башталаардан мурун ошону биз президенттин өкүлүнө айттык да. Окуп бериңизчи. Ушул кече күнү Эдил Байсалов айткан туурабы, туура эмеспи? Элдин атынан депутат сүйлөй алабы, сүйлөй албайбы деп. Ал суроого мына президенттин өкүлү жооп берди. Конституцияда кандай жазылган болсо ошону окуп берди. Ал эми жумуштан кетиш керекпи, кетиш керек эмеспи, мен аны чече албайм. Анын дагы кээ бирки доводдору бар, мисалычы, кээ бирки доводдору бар. Мен ойлоп атам, бир эмеси, мисалы, өкмөттүн өкүлдөрү келип, ушул жерде кечке күзөтүшөт деп. Эми алдын ала билбейбиз да. Бир маселе каралганда канча саат каралат, канча мүнөт каралат, кээде 2 саат болуп кетиши мүмкүн, кээде 5-10 мүнөттө бүтүп калышы мүмкүн, суроо азыраак болуп, кабыл алып калышы мүмкүн, кабыл алынбай калышы мүмкүн. Негизи ошол көргөндөн кийин, кечеги кайрылуу эмес, мындай өзүнүн мнениясын айтканды көргөндөн кийин мен деле депутат катары анализ кылдым да, эмне себептен бул сөздү айтып атат. Кайсы гана решение болбосун, анын пайдалуу жагы дагы болот, зыян жагы дагы болот да.
анан позитивдүү жактарын ойлонуп көрүп эме кылдым. Өкмөттүн ушу министрдин өкүлдөрү болобу, көбүнчө бизге замминистрлер келет, мындай мыйзам долбоор болсочу, тийиштүү мыйзам долбоор болсо, бирок ушул жерде кечке күтөт. Биз эми анда бизде эмне күнөө? Биз жогорку кеңеш биз келип отургула дебейбиз да, туурабы? Бирок негизи ойлоп атам, бир регламент киргизишибиз керек экен, бир мындай бир регламент киргизип, эгерде кээ бирки мынча мыйзам долбоор түшкө чейин, түшкө тыныгууга чыкканга чейин каралат. Түштөн кийин келиңиздер, же өздөрү деле анализ кылса болот да. Кечке эле келип бул жакта отургула деген, бул мен айтам туура эмес. Ошол эле учурда аткаруу бийлиги менен парламенттин ортосундагы алакадагы мындай маселе жаралып атат да. Кайым айтышуулар, бул эмнеден кабар берет? Мындай көрүнүш боюнча сиздин пикириңиз кандай? Аткаруу бийлиги менен биз мыйзам чыгаруучулар жогорку кеңештин ортосунда ынтымак мындай бир багытта иштебесек, анда өнүгүү болбойт. Өнүгүү болбойт. Сөз түрдө мындай бир багытка келишибиз керек, бир чечимге келишибиз керек, ынтымакта биргеликте иштешибиз керек. Кыргызда жакшы сөзүбүз бар. Бир жеңден кол чыгарып, бир жаккадан баш чыгарайлы дегенчи. Туура. Бирок кечээкүнкү бир гана Эдил Байсаловдун сөзү менен аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруучулардын жогорку кеңештин ортосунда мындай бир туура эмес пикирлер бар, мындай тиреши бар деген бул туура эмес. Мисалы, бир эле Эдил Байсаловдун сөзү менен аны айтканыбыз туура эмес болуп калат. Негизи сиз өзүңүз кетишин колдойсузбу, колдобойсузбу, сиздин пикир? Мен азыр кетишин кетпешин мен азыр колдойм дей албайм. Себеби эрте. Аны адамдын тагдыры оңой эмес да. Бир эле сөз менен кетсин деп туруп кетирген бул туура эмес да. Аны сөз түрдө жогорку кеңеште общий жыйынга, жалпы жыйынга алып чыгышыбыз керек. Суроо жооп болуш керек. Алдагы келиш керек. Алдагы келиш керек. Бизде сөз эркиндиги, мына бизди көпчүлүк симилер айтат жок деп. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда ушунчалык сөз эркиндиги бар. Жогорку кеңешке келип алып өз пикирин айтып атат. Мындай тигиндей деп. Биз айтып атабыз. Ушул да демократия туурабы? Сөз түрдө ушундай көз караш болуш керек, талаш тартыш болуш керек. Жогорку кеңеш ушундай жер, ушул жерде талаш керек, тартыш керек. Анан бир биздин өлкөбүз үчүн, мамлекет үчүн керектүү бир мыйзамдар кабыл алынат да. Эми менин пикирим негизи ар дайым жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосунда биргеликте жумуш алып барыш керек. Жогорку кеңеште өзүбүздүн мыйзамыбыз өкмөттү көзөмөлдөп, элдин үнүн өкмөткө жеткизип туруу бул түздөн түз жогорку кеңештин милдети. Бүгүнкү күнү президент менен жогорку кеңештин депутаттарын эл шайлайт да. Ошондуктан жогорку кеңештин депутаттары түздөн түз элдин атынан сүйлөгөнү, элдин атынан кайрылганы, анан өкмөттү ар бир мыйзамды көзөмөлдөгөнгө түздөн түз акысы бар. Демек, Байсаловдун кызматтан кетирүү талабы боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми буга чейин деле сунуштарды берген, буга чейин да ушундай отставкага кетирүү сунуштарын берген. Эми кетирбей, аны президент өзү билет. Мен кетсин деп да айтпайм, келсин деп да айтпайм. Ошондуктан сөз түрдө Эдил Байсаловдун айтканы туура эмес. Себеби ал мындай бүгүнкү күнү президенттик башкаруу туура, президент аларды жумушка коет, жумуштан ала алат. Ошондуктан элдин атынан бир гана президент менен жогорку кеңештин депутаттары гана сүйлөй алат. Биз эми Эдил Байсаловдун кечээ толук түрдө жанагы берген интервьюсунун үзүндүсүн гана көрдүм. Мен дароо эле ал кишиге чалып, кандай бул эмне үчүн мындай сөздөрдү айтып атасыз десем, жок, ал кыскартылган видео, менде толук видео бар, толук видеону көрсөңүз, мен андай мааниде айткан жокмун. Мен керек болсо жакшы мыйзамдар жазган депутаттар бар, бизди колдогон депутаттар бар деп белгилеп кеттим деп анан мага видеосун жиберди, мен видеосун көрдүм. Жалпы видеосун караганда мындай чын айтканда жакшы жактары да, жаман жактары да бар экен, аны ачык айтып коюш керек. Бирок ошол эле учурда толук түрдө мен ага кошула албайм кайсы сөздөрүндө. Биринчи кезекте ошол элдин атынан депутаттар сүйлөбөй эле койгула деген бул эң туура эмес. Түздөн түз Конституцияда 4-беренеде жазылып турат. Биз ошонун ичинде президент гана эки эле
булак элдин булагын түзүшөт. Және демек алар гана элдин атынан сүйлөй алат жана алар гана элдин атынан чыгып мындай жумушту аткарылат деген бизде конституция тактана жазылып турат. Андан сырткары мен эсине салып коеюн. Андан сырткары президент туура аткаруу бийлигин толук түрдө түзөт, бирок жогорку кеңешке макулдашып алып келет. Эгерде жогорку кеңеш макулдугун бербей койсо, анда ал кызматка бара албайт. Демек бул дагы түздөн-түз конституцияда белгиленип турат. Ал бизге келип өзүнүн макулдугун бериш керек. Дагы бир берине, ошол эле 83-чү беренеде биз так дана айтып атабыз. Жогорку кеңеш өкмөттүн отчетун угат, бюджеттин аткарылышы боюнча. Бул демек, бул биз түздөн-түз алардын ишмердүүлүгүн, бюджет деген бул жалпы бардык нерсени камтый турган нерсе. Бюджеттин алкагында бардык министрликтерди керек болсо отчетун сураганга биз укугубуз бар. Бул дагы бар. Андан сырткары биздин атайын контролдук функциялар бар. Ал контролдук функциянын түздөн-түз себеби ошол комитеттер аркылуу биз ар бир министрликтин мыйзамдын аткарылышын кантип аткарып атат, аткара албайт деген дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизебиз. Андан сырткары комитеттерде ар бир мыйзам каралып атканда биз чечим чыгарбасак, анда ал чечим чыгарылбаса жыйынга чыкпайт, жыйында чыкпаса анда биз мыйзамды кабыл албайбыз. Анда биздин мыйзамды кабыл албайт, аны кантип өкмөт иштейт? Кантип өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат? Демек бул жерден албетте толук түрдө маалыматы жетпегендигин айтып белгилеп кетет элем. Жана биз бүгүн суроону талапты койгонубуз бир жагынан чындыгы бар. Ошондуктан мен ойлойм буну түздөн-түз ошол биздин төрага болгондон кийин төраганын бардыгы ошол өзү жооп бериш керек. Депутаттардын артынан да сүйлөгөнгө ал укугу бар. Ал барып түздөн-түз президент менен чече турган бул маселе деп ойлойм. Бул маселени төрага жүктөдүк, ал барып чечип кетиш керек.